Жадыраган жаз менен кышта тоңгон сезимдердин баарын жылытып, дүйнөгө сулуулукту, аруулукту, мээримин тартуулаган аял затынын 8 март эл аралык майрамы тарыхына кайрылсак, 1908 жылы 8 мартта аялдардын социал-демократиялык уюму кыз келиндердин укуктарын коргоо максатында массалык митингдерди уюштурушкан. 1910 жылы Копенгагенде болуп өткөн социалист аялдардын экинчи эл аралык конференциясында Клара Цеткиндин демилгеси менен бул майрамга эл аралык статусу берилет. 1975 жылы 8 марттын эл аралык статусу Бириккен Улуттар уюму тарабынан бекемделип, дүйнө жүзү боюнча бул майрамга арналган ар кандай иш-чаралар өткөрүлө баштайт.